Амансыздарбы, Супер Кечи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн биз Чайки Зайки тасмасынын жабык көрсөтүүсүндө турган учурубуз. Бүгүн биз тасмадан сиздерге репортажды тартуулайбыз. Кызыктын баардыгы алдыда биздин каналга жазылыңыздар. Анда эмесе кеттик. Айым болуш негизи оор экен. Ошол балдар мына экинчи кинодо мен эркектен өдүм. Жеңилдерээк болду да бир топ. Ошол. Анан деги эле кыргыз тасмасы өнүгүш үчүн, өсүш үчүн дагы эмнелер жетишти деп ойлойсуз бизде? Кыргыз тасмасы өнүгүш үчүн биздин Кыргызстанда жашагандар ошол барып киного барып, ошо кинодон көңүл ачуучу болсо, көңүл ачуу көрүп, драма болсо драмасын алып, комедия болсо ошондон күлкү алып барып туруш керек, колдош керек да. Бул биздин отечественный немени, кинофондду колдош турса эле, ошол эле кинодогу жаратуучулар дагы аларга да акча түшөт, алар кайра жаңы кино тарта башат. Ошонткенде өнүгөт да. Биздин эми буюрса эми Кудайга шүгүр жакшы болуп келатат. Негизи эле башка чет өлкөлөргө караганда бизде отечественный кинону жакшы көрүшөт да. Жакшы болуп келатат, но кантсе дагы бир нече процент баары күтүшөт да, баягы YouTubeга бекер чыксын деп, бир жыл күтүшөт да. Бир жыл бою биринчи жамандашат анан иши. Ошондуктан эгерде кыргыз киносун колдосоңуздар, барыңыздар, жакын адам жетелеңиздер. Шаурма 120 сом турат. Эки шаурманын ордуна барып көңүл ачып кетесиңер, жана кыргыз киносун колдойсуздар. Эле мырза болуп туруп Айымдын ролун жаратыш кандай экен? Азыр бардык жакта ушул суроо берилсе керек. Албетте, Айымдын ролун жаратыш өзгөчө бир кыйынчылык жаратат. Биздин мамлекетте өзгөчө. Анткени мындай көнүмдүк көрүш эмес ал, көрүнүш эмес. Андан ошол барьерден аттап өтүш кыйын болду. Бирок эми биз чыгармачыл адам, бизге чыгармачылык, юмор үчүн биз көп нерсе даяр экенбиз. Керек болсо парик кийип центрда деле жүрөт экенбиз да. Ошо анан буюрса мына экинчисин тарттык. Анан кандай комментарий болду? Деги эле туугандар жактан, үй бүлө тараптан, ай балам, аткарбай эле койсоң эмне болот деген болду. Жайнаган кыздар бар деп. Үй бүлө тараптан толугу менен колдоо. Албетте. Маған биринчилерден ошо колдоону баштап берген ошо мамам. Алардын баардыгы эле колдоп, анткени кинону көргөндөр колдойт, туура түшүнөт. Кинону көрбөгөндөр үзүндүлөрүн көрүп алып, кинону толук эмес түшүнбөй калып эле анан ушуну жөнүнө койбойсуңар, анан мынтип койбойсуңар, тигинтип койбойсуңар деп. Эми буюрса алар деле балким кийин чоң кинолордун кинокритиктери болуп калар дейбиз биз. Деги эле тасмага тартылып жатканда кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуздар? Эмнеге мындай айла жок мажбур болдуңуздар? Ушундай учур болдубу силерде? Могу косметикадан аябай тажайбыз да. Анан бир 30 күндө тартылса, биз экинчи күнү эле тажап калабыз да. Анан ошол помада, ошол пудралар кайра сыйып алганда, ошо башында помадасы жок кылып койгондо, 30 күндөн бери помада жок эле тартылмакмын дейсиң да. Ошо башында макул сон көрүнүп атат дебип, анан ошол 30 күн бадрат помада келатканда эле уже көңүлүң чып, бирок болбой тартыласың да чыдап. Демек, айымдардын баягы тийишигин түшүндүңүз? Полностью. Толугу менен түшүндүк ал тийишигин. Азыркы учурда кыргыз тасмасы өсүш үчүн негизи эле спонсор жетиштүү эмес да. Бизде спонсор табыш аябай эле кыйын да. Себептен да өзүңөр деле билет болушуңар керек. Азыр колдогон эле бул жалаң эле строительный компанияларда калгандар колдобойт, барсаң эмне кино тиинтип берет. Эгерде акча болсо, финансирование болсо, то обязательно өсөт да. Мырза болуп туруп Айымдын ролун аткарасыңар дегенге сиздин көз карашыңыз? Эми кино деле аткарабыз да, жашоодо биз көрүп атпайсыңар мына. Костюмчан, жакшынакай эркекпиз. Кинодо аткарып коюш бул элдер күлдүрүш үчүн эле да, маанайын көтөрүш үчүн эле болду. Такой шикарный пакет, Гуля. Скоро свадьба. Айтпа, бир жакшынакай той болот экен да. Айка, сен жакта жаткан самындарды алып айтып берең. Гуля, опять ты эти отелевские штучки воруешь? Төлөп атабыз, болдун, Бүгүн тасмадан эмнелерди күтүп атасыз? Биринчиден Гуляны күтүп атабыз. Гуля бүгүн жарыш керек, манайды көтөрүш керек. Мен оюмча көп эле ушу биринчи тасмадан кийин Гуляны жакшы көрүп калышты го. Анан ошондой эле сапаттуу юмор, сапаттуу сюжет, анан сапаттуу техникалык жагынан картинаны күтөбүз. Мен оюмча ушул биринчи тасма өтө жакшы болду да. Анан ушул по-любому жакшы болгондон кийин дагы балким бир кемчиликтер болгону ушунун баарын уже көрүп толуктап, экинчиси мындан да сонун болот деп ойлойм. Бул негизи биринчисинде мындай болгондо, негизи кыздардын, жаш кыздардын секретин ачышканда, конкретно ачышканда, анан экинчисинде дагы ошондой жакшы кадрларды күтөбүз.
жана күлкүлүү болот деп ойлойм. Анан негизгиси ушу бизде кыргыздар тартканда жакшы тартышат да кинолорду. Кичине сабак бере тартышат да. Ошонусун да күтөм, жакшы сабак бергендей болушсун. Анан кошумча менин окуучуларым ушу киного катышкан. Өзүм даярдап, өзүм эме кылып, бир сюжети бар. Ал секрет болот, көрөсүңөр. Демек, биринчисинде айымдардын сыры ачылса, экинчисинде андан дагы баягы айымдардын сырын ачылышын күтүп атасыз. Аны да күтүп атабыз. Анткени баягы биз билбейбиз эркектерчи, аларды көрүп алып кичине шылдыңдаш керек. Келинчеги менен шылдыңдап кичине тийише турган. Негизи эле мырзалардын баягы айымдын ролун аткарышы боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи ал эми негизи жакпайт, бирок это юмор. Бул юмор деген нерсеге мындай жакшы караш керек да. Бул кандай десем, жакшы нерсе тартып алып атышат. Аны колдойбуз, бирок кийинбей эле койсо да негизи. Сизге сунуш түшсө, айымдын ролун аткар десе. Сразу жок. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Жок. Ойлоно албайбыз. Канча өткөн десең? Кандай ролду жараттыңыздар? Өзүмө аябай терс ролду жараткам. Жашоодо андай бала эмесмин. Гүлбетир. Кандай роль? Кимдин ролу? Менин ал жактыкы жок, ал жактыкы. Сиз өзүңүз айтыңыз, ана мен айтайын. Менин ролум жакшы эле бала. Ну как жакшы бала? Такой мужик, грубиян. Кинону көрсөңүздөр, а так жакшы эле роль да. Но мен жашоодо андай эмесмин. Азыр айтып коюн деңиз. Жумшак. Мен өзүмдүн эле ролумду ойнодум. Баягы эле. Просто Баткендик деген немеси бар, бирок Баткендин образын ойноп, Аскар Али болгон. Бирок бул ролдо, бул экинчи сериясында буюрса башкача Аскар Али болуп ойнодум да. Негизи эле мырзалардын тасмада айымдардын ролун жаратыш сиздин көз карашыңыз кандай? Ондай эле, жакшы эле көз караш. Эми актер болгондон кийин бүт ролду ойнош керек да. Көз карашым түз эле, нормально эле. Демек, каршы эмес. Каршы эмесмин. Сизге сунуш түшсө, тартып бер деп. Мага сунуш болуп, кыз болуп ойноп берсе, жок, ойноп бербейт элем. Ойнобойт элем. Сизгечи айымдын ролун аткар десе? Сразу эле айтып коем, Белек, Залкар, Жаныш, я вообще не поддерживаю. Колдобойм. Мен просто ошончо айым турса, айымдын ролун ойноп көрө эмне кереги бар? Айымдар көп го. Мен ойнобойм. Ошо 3 миллион берсе, анан ойлонуп көрөм деп коет. Атамаша ойнобойм. Эми билбейм, жарашпайт. Ну, жарашса деле ойной берет болчумун эгер ойно десе. Но так азыр эркек азыркы образ, кинодо деле айтпай эле турайынчы. Кинодо деле көрө турган образ, ошол образ жарымашып калды. На самом деле андай эмесмин бирок жашоодо. Кайсыл жанрдагы кинону көргөндү жактырасыз? Көбүнчө комедия эле. Комедия жакшы болду. Комедиядан башка эми жанр ужас-пужастар жакпайт мага. Көбүнчө комедия же баягы драматургиясы күчтүү бир кинону неме алсак болот. Врачтын ролун жараткам, эми кичинекей эле, бир эле моментте тартылгам. Жакшы деп кинону көргөндөн кийин айтайынчы. Өзүм жөнүндө такыр сын пикирди өзүмө өтө катуу талап коем, ошондуктан азыр көрөйүн кандай болду, эмне болду. Анан кинодон кийин айтыш керек болуп калат го бул жагда. Негизи эле кайсыл жанрдагы тасмага тартылган сизге жагат жана көргөн жагат? Негизи өзүм көргөн жанр бул детектив да. Мындай психологиялык кинолорду көп жактырам. Эми өзүңөр билгендей өзүм көбүнчө комедияларга тартыламын, бирок театрларда көбүнчө драманы ойнойм. Ошондуктан разный жанр актрисамын десем болот. Тасмада эки курбу кыз эсин жоготуп, эмне болгонун эстей алышпайт. Керебетте турган шакекти көрүп, бири-бирин тиктеп, бири менин жигитим колумду сырады десе, экинчиси жок, менин колумду сырады деп талашып олтуруп, андан соң окуя уланат. Белгиле тасма эмнеси менен жакты сизге? Аябай позитивдүү экен, эң негизгиси азыркы жаштарга ылайыктуу.
мыкты кино болуптур. Бардык чыгармачылык инсандарга ийгилик каалайм. Кудай бурса прокатта эң мыкты кинолордун катарын толуктасын. Айымдардын ролун, эркектердин жаратышы бул дагы болсо чоң талант, бул дагы болсо чоң жоопкерчилик, бул дагы болсо чоң искусство деп айтмакмын. Мен ушул нерседен аябай баалайм. Ушул 3 актер, булар башынан баштап ушунчалык мындай чоң көрөрмандык кылып келем да, мага жагат. Бул нерседе эч кандай феминисттик же болбосо бир башка көз караш жок. Бул жерде бир гана ирония, бул жерде бир гана күлкү, бул жерде бир гана тамсил деп айтсам болот. Бүгүнкү күндүн, биздин күндүн тамсили. Баарыңыздарга чоң рахмат, тамашоо ательлерибизге рахмат. Всем за понимание. Ана жана хейтерлер жазып калат да, Гуля мына эркектин алатын аласың дегендерге ошолорго ответ жазышпай болгон мындай. Нормально эле жашоодо эркекпиз туруп. Тасма күлкүлүү, окуяларга бай, көрөрмандардын эсинде калчу көз ирмемдерди тартуулады.